Мурда маалымдалгандай, кылмыш жаза кодексинин 336-беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында коррупция менен 5 адам, анын ичинде бажы органдарынын жооптуу кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын Баткен бөлүмүнүн жетекчиси жана ошондой эле ишкерлер айыпталып, кармалып камакка алынган. Тергөө жүрүшүндө УКМК тарабынан контролдоочу мамлекеттик органдардын кызмат адамдары узак убакыт бою ак ниетсиз чарба жүргүзүүчү субъекттерге алардын иш жүзүндөгү салык базасын жана көмүрдү казып алуунун жана коңшу өлкөлөргө жасалма түрдө төмөн баада экспорттоодон келип түшкөн ашыкча пайда алуусун бажы жана салык органдарынын системалуу түрдө жашырууга колдоо көрсөтүп келгени тууралуу төгүндөлгүс далилдер табылган. 2023 жылдын 5 октябрынан 17 октябрына чейин Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын салык инспекторлору тарабынан берилген көрсөтмөлөрдүн негизинде 11 чарба жүргүзүүчү субъекттерге карата салыктык текшерүүлөр жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында санкцияларды жана кошумча айыпты эсепке албаганда жалпы суммасы 216.809.062 салыктар дагы эсептелди. Улуу Британияда Кыргызстандан барган мигранттардын эмгек укуктарын коргоо боюнча долбоор даярдалууда. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева менен Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулердин эки тараптуу жолугушуусунда айтылды. Омбудсмен аппаратынан билдиришкендей, тараптар эл аралык укуктарга жана жалпы таанылган принциптерге ылайык адам укуктарын жана эркиндиктерин камсыздоо жаатындагы кызматташтыктын келечегин талкуулашты. Акыйкатчы менен элчи Улуу Британиядагы Кыргыз Республикасынын жана Кыргызстандагы Улуу Британиянын жарандарынын укуктары бузулган учурларда ыкчам биргелешкен аракет кылуунун маанилүүлүгүн белгилешти. Николас Боулер Улуу Британияда Кыргызстандан барган мигранттардын эмгек укуктарын коргоо боюнча долбоор даярдалып жатканын билдирди. Тараптар аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо боюнча да көптөгөн актуалдуу маселелерди өз ара түшүнүшүүгө жетишти. Баткен электр тармактары ишканасы Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун капиталдык курулуштун эсебинен бөлүнгөн трансформаторлорду орнотуу иштерин жүргүзүүдө. Ушул күнгө чейин эскилиги жеткен трансформаторлор айыл тургундарынын керектөөсү өскөндүгүнө байланыштуу суук катуу жүргөн мезгилде өз нормасынан ашыкча жүктөө менен иштеп келген. Бүгүнкү күндө Лейлек рейтинин энергетиктер тарабынан көк таш айылына кубаттуулугу 250 киловатт жана 160 киловатт болгон кошумча 2 трансформатор орнотулду. Жасалып жаткан иштер сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында жүргүзүлүүдө. Баткен облусун өнүктүрүү жана калкына мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемеси менен Баткен облусунун жеңилдетилген каржылоо 2 долбоору бекитилген. Финансы министрлигинен билдиришкендей, долбоордун максаты Баткен облусун андан ары өнүктүрүүнү камсыз кылуу, ишкердик субъекттерине жана жеке жактарга жеткиликтүү жана жеңилдетилген кредиттик каражаттарды берүү жолу менен мамлекеттик колдоо көрсөтүү. Бул долбоорду ишке ашырууга республиканын 2 коммерциялык банкы катышууда. Аларды кредиттөө көлөмү 350 миллион сом суммасын түзүүдө. 2023 жылдын 9 ноябрына карата долбоордун алкагында Баткен облусунун 162 ишкердик субъекттерине 145,1 миллион сом суммасында жеңилдетилген насыя берилди.